Бул өтө көйгөйлүү суроо. Анткени ата-эне балдар укпаганда эң алгач эле алар балдарды акырын айтканда уккандай кылып көндүрбөстөн ата-эне өзү кыйкырып көндүрүп коет. Ыйык жазууда Эфестиктерге жазган катта 6-бөлүм 4-аятында аталар силер балдарыңарды кышырдантпагыла, аларды Теңирдин үйрөтүүсү жана акыл насаат менен тарбиялагыла деген сөздөр бар. Демек бул жакта ата-эне өзүнүн балдарын Кудайдын акыл насааты менен тарбиялай албагандыктан алар балдарды күчкө салып, балдарга кыйкыруу жолу менен тарбиялагысы келет. Бирок мындай тарбия эч кандай пайда алып келбестигин биз мойнубузга алсак болот. Ошондуктан ата-эненин балдарына күчү келбей калганда, аларга тили өтпөй калганда, анда алар балдарына кыйкырып баштайт. Бирок биз билишибиз керек, балдарга кыйкыруу бул ата-эненин кадыр баркын төмөндөтөт. Эгерде ата-эне балдарына акырын айтканда эле балдар угуп калган болсо, анда ал ата-эне өзүнүн балдарын Кудайдын акыл насааты менен тарбиялаганды билген, үйрөнгөн адам экенин билсек болот.